تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Biz sizlerge hazır артыңда из калтыр деп аталган китептен алынган садаканын укмуштуулугу тууралуу заманбап бир окуяны баяндап беребиз. Абусар аттуу инженер-механик айлыгы 9000 реал болгон кызматка орношот. Бирок айлыгынын жогору жана турак үйүнүн бар экендигине карабастан айлыгы тез эле түгөнүп калып жатты. Эмне үчүн андай болуп жаткандыгын түшүнө албайт. Ал айтат: "Билбейм, бул айлык кайда кетип жатат? Ар айлык алган сайын мына эми үнөмдөйм дейм. Бирок сарпталып кетет. Ошентип, күндөрдүн биринде досторумдун бирөөсү мага айлыгымдын бир аз бөлүгүн садака үчүн бөлүп коюумду насаат кылды. Мен ырас эле ал айткандай айлыгымдан 500 реалды садака үчүн бөлүп койдум. Аллага касам болсун, алгачкы айда эле ар кандай чыгымдарга карабастан 2000 реал үнөмдөдүм. Мен абдан сүйүнүп, садака үчүн бөлө турган үлүштү 500 реалдан 900 реалга көтөрөмүн деп чечтим. 5 ай өткөн соң мага айлыгыма дагы кошумча кошулары тууралуу кабар келди. Аллага мактуу болсун. Бул Аллах Тааланын мага берген фазилети. Мен ага татыктуу шүгүр кылууга алсызмын. Садаканын фазилети менен үй бүлөмдө, мал мүлкүмдө жана бардык иштериме береке келип жатканын байкаймын. Сиздер да тажрыйбадан өткөрүп көрүңүздөр. Мен айтканга жана андан да көп нерсеге жетесиздер. Садаканын укмуштуулугу түгөнбөйт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сөзүндө чындыкты айтып мындай дейт: "Садака берүүдөн пенденин мал мүлкү кемибейт, бирок тескерисинче берекеге ээ болот." Тексти арабчадан которгон Касым Сыдыков. Баяныбыздын соңунда кыргыз эл акыны Надырбек Ажы Алымбековдун "Ала тоо биз сүйбөсөк бийик болбойт" аттуу китебинен ыр саптарын сунуштайбыз. Үшкүрүнгөн бирөөгө. Үшкүрүнбө, бүгүн элиң чайналган, үмүт кылба ыңсабы жок байлардан, күткөнүң оң жакшылыкты учурда, күркүрөгөн суулары мол сайлардан. Элиң бүгүн бири-бирине жоо болгон, элиң барбы кыжаалаттан соо болгон, ыйлактабай бактыңды сен издегин, ырыс куту ашып ташкан тоолордон. Жер астынан чыкпады деп карамай, жер үстүндө күчөдү деп таламай, кең ойлонбой келечектен түңүлүп, кетесиңби балдарыңа карабай. Акыл деле ач напсиге кул болот, аңдыганы эңсегени пул болот, байлабаса жүрөктөрүн ыйманга, бара-бара элдин көбү шыл болот. Күн бар бекен уясына батпаган, таң бар бекен шоола чачып атпаган, киши болсоң сабырыңа бекен бол, ким бар дейсиң жоктун даамын татпаган, ким бар дейсиң бардын даамын барктаган.